Быйыл Чүй областында жалпы 419.300 гектар аянтка айыл чарба өсүмдүктөрүнүн себеби пландалууда. Анын 139.297 гектары өткөн жылдын күз айларында айдалса, калган 139.000ге чукулу учурда өздөштүрүлүүдө. Өнөктүк башталганы менен бул жылы жылдагыдай талаачылык иштеринде дыйкандардын активдүүлүгү байкалбайт. Буга өлкөдөгү күйүүчү майлоочу майлардын баасынын кымбатташы кедергисин тийгизип жатыптыр. 50 гектардай бул жерге бир айыл чарба кооперативи 2 күн мурда арпа буудайдын үрөнүн сепкен. Бүгүн жүгөрү эгип жүргөн 60 гектар аянтты айдап башташмак. Бирок кечээки жаандан улам жер баткак, техниканын жүрүүсүнө мүмкүн эмес. Бүгүн айдоочулар короодо тракторлорун карап, шаймандарын алмаштырууда. Аталган кооператив карамагындагы 100 гектарды иштетүүдөн тышкары Сокулук районунун тегерегиндеги айылдардын тургундарына кызмат көрсөтөт. Башкача айтканда, жерин айдап, үрөнүн сээп берип, тийиштүү акысын алат. Буга чейин бир баа менен калкка кызмат көрсөтүп келген. Бирок быйыл тетиктердин жана күйүүчү майдын кымбаттыгына байланыштуу акыга 50 сомдон 100 сом кошкон. Солярка относительно поднялась. Биз жазгы талаачылык иштерине жылына 10 тонна дизель отунун иштетебиз. Күз-кыш мезгилинде 5 тоннадан даярдап койгонбуз. Кошумча 5 тонна алышыбыз керек. Өзүңөр деле көрүп жатсаңар керек, солярка күн санап кымбаттап жатат. Бир эле май эмес, баардыгынын эле баасы көтөрүлүп кетпедиби? Солярканын наркы былтыркыга салыштырып караганда 5 сомго жогорулады. Бул бизге окшогон дыйкандарга өзгөчө жазгы талаа жумуштары башталганда даана байкалып калат. Кардарлар болсо дизель алам деп башы оорутпайт, келет акчасын төлөйт, кетип калат. Баанын көтөрүлгөнүн көрүп, анын себебин сурап нааразы болуп башташты. Кыйын эле болуп жатат. Ири чарбаларда көп деле сезилбейт. 1-2 гектар айдап оокат кылган дыйкандарга кыйын эле болуп жатат. Учурда күйүүчү май 7 дубанда ар башка баада сатылып жатат. Баткен областында дизель отунунун литри 45-46 сомго чыкты. Ош, Жалал-Абадта 43-44 сомдун тегерегинде. Ал эми өлкөнүн түндүк аймактарында литри 39 сомдон 43кө чейин жетүүдө. Нефтетрейдерлер ассоциациясынын маалыматында учурда мунай сактоочу кампаларда солярканын 20-25 миң тонна коору бар. Бул жазгы айдап себүү өнөктүгүнө керектелүүчү жалпы көлөмдүн 60%га чукулун гана жабат. Алдыда кошумча 15 миң тоннага муктаждык бар. Биздин нефтетрейдерлер менен түзүлгөн меморандум негизинде биздин дыйкандар эгерде дүңүнөн сатып алса, эми дүңүнөн болгондо бир 2000 литрден жогору авто бензовоздор менен ошо нефтебазалардан сатып алса болот. Баасы бир 2-2,5 сомго арзаныраак болот. Андан сырткары ошол жалпы айыл чарбасын каржылоодо дыйкандарга жардам көрсөтүү үчүн айыл чарбасын каржылоо 9 долбоор негизинде дагы арзан насыяларды алып, дыйкандар ушу күйүүчү майларды, үрөндөрдү, техникаларды сатып алса болот. Нефтетрейдерлер ассоциациясынын маалыматында жыл башынан бери Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы орто эсеп менен 12 сомго кымбаттады. Адистер муну дүйнө жүзүндө мунайдын куну өсүп жатканы менен байланыштырууда. Белгилей кетсек, күйүүчү майдын таңкыстыгын алдын алуу үчүн өкмөт 1 марттан тарта мунайды ЯЭПтен башка өлкөлөргө экспорттоого тыюу салган. Кыргызстан жылына 1,2 миллион тонна күйүүчү май керектейт. Анын 20%ын өзү камсыз кылса, калганын сырттан алат. Адистердин айтымында бир ай ичинде күйүүчү май дагы 10 сомго чейин кымбатташы мүмкүн. Дүйшөн Шаршембеков, Владимир Кулбалдиев, НТС.